Жашоо бар, жашаш керек деген уран менен алдыга умтулган ырчы Каныкей акыркы 3 жылдан бери Суперинфонун супер ырчы аймын-амын алып, көпчүлүктүн көңүлүн буруп келет. Кыргыз шоу дүйнөсүнүн ырчыларынан үнүнөн тартып, кийинген кийимине чейин өзгөчөлөн алган Каныкей алдыдагы маектин каарманы. Чындыгында эле Каныкейди көпчүлүк өзгөчө ырчы деп билишет. Ал эми ырчы өзү бул тууралуу не дейт болду экен? Башынан эле шоу бизнеске кошулган эмесмин, кошулгум келбейт. Анткени өзүмдүн багытым бар, өзүмдүн жолум бар. Анан эң негизгиси өзүмө жаккандай жашайм. Өзүмө эмне жакса ошону кылам. Ошондуктан кошулбасам керек, бирок бул өзгөчөлүк болуп саналбайт, атайын кошулбоо эмес. Менин көз карашым башкача. Оруста айткандай, я не хочу быть нормальной. Я не нормальная. Я это буду продолжать. А эмне үчүн баягы шоу бизнеске кошулгум келбейт деп жатасыз? Бизде чынын айтканда шоу бизнес жок. Мен көрө элек мен шоу бизнести бизде. Кантип айтса болот, эгерде бизде шоу бизнес жок болсо. Мисалы үчүн жакшы кийип коюп, жакшы мындай жалтыр-жултур кийип койсо эле бул шоу бизнес эмес. Шоу бизнестин дагы өзүнүн кандайдыр бир концепциясы болуш керек, кандайдыр бир багыты болуш керек, кандайдыр бир ийкемдүүлүк, мындай өз ара ичара мындай ынтымак болуш керек да. А бизде ынтымак деген жок. Мен айтпайм баардыгы жаман деп, арасында бар жакшылары. Мисалы, ырчы деп кимди айткан бизде мурун? Билими бар адамдарды ырчы деп айтышкан. Бир гана билими бар эмес, актерлордун, деги эле искусство жаатындагы адамдардын билими болгон мурун. А бүгүнкү күндө билим барбы жокпу, аны эми мен тараза кылып айта албайм да. Бирок мен дагы чынын айтсам, өтө профессионалдуулардын арасына кошулбайм. Мен өзүмдү эч кимге кошкум келбейт. Чыгармачылыктын багы чыйыр жолунда жүрүп кандай адамдарга туш болдуңуз? Эми адамдар ар түрдүү болот. Адамдардын арасында гениалдуусу дагы бар. Адамдардын арасында алсыздары дагы бар. Эки жүздүүлөрү бар, мага окшогон. Шүмшүктөр бар, тоже мага окшогон. Ушинтип айтайын. Анткени мен өзүмдү дагы кээде эки жүздүү деп сезем. Мага жакында ушундай суроо беришти. Кичинекей балдар беришти, бирок балдардын оюнда кантип ошол ой келди билбейм, чоңдор эле айтпаса. Балдардын сынагына сынбайсыңбы, долбооруна барсам, балдар мынтет. Сиз эки жүздүү көрүнөт экенсиз дейт. Анан мен айттым, эгерде сиз ошентип ойлоп жатсаңыз, анда мен эки жүздүүмүн. Ким ойлоп жатса, анда мен ошондоймун деп айттым. Анан эмне үчүн мен эки жүздүүмүн? Эгерде адамдар эки жүздүүлүк мамилеге тете болсо, мен ошондой мамиле кылам. Оо жоктугу менен кылам. Мен актангым келбейт. Анткени мен бир гана Кудайдын астында актанып, Кудайдын астында гана өзүмдү көрсөтө алам. А мен адамдарга актанып, мен көрсөткүм келбейт. Это того не стоит. Мен Кудайдын алдында өзүмдү билишим керек, биринчи кандай экенимди. Сахнанын багынткан Каныкей эми кино талаасында өзүн сынап көрөр деген ой кетти. Бирок ырчы актерлук кесипти анчейин жактыра бербейт экен. Анткени эми бизде билесиңер аябай таланттуу калкпыз. Анан улуулар менен сулуулар турганда мен тартылсам уят эле болуп калат го. Элдер уялып калат да мен тартылсам. Мен ойлойм, өтө жакшы ойноп салам да ролду. Аны өтө жакшы ойноп салгандан кийин мындай байкуш жаш актрисалардын жолун тоспойм деп атам да. Ошон үчүн мындай тартылбай эле, мындай жакшына эле жүрөйүн деп атам. Ырдап эле. Эгер сунуш түшүп калса, тартылганга мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүк бар. Эми ал ойлонулуп чечилиш керек да. Жөн эле мен ушундай жылдыз элем, мен тартылат элем дегенде болбойт да. Ал жылдыз болсоң өзүң болуптур, рас болуптур, эмне кылайын эми.
кинонун маңызы бар. Киного маңыздуу тартылыш керек. Анын ой тилеги болот, кинонун максаты болот. Кино деген бул биздин урпактарыбызга калат. Анан чаржайт болуп мен тартылып алсам, аны айтат да биздин урпактарыбыз: о боже, у нас, оказывается, такая ужасная ужасная певица жила когда-то деп айтпасын деп, анан мен ошол урпактарыбызды сактап тартылбай жатам. Каныкей мектеп курагынан тартып эле өзгөчөлүктү эңсеген кыз болгонун айтат. Ошондо эле эмне үчүн бул турмушта баары окшош деген суроо аны түйшөлткөн. Адамдар окшош, жумуштар окшош, күнүмдүк мындай күндөр окшош деп ойлончу элем да. Анан ошентип ойлонуп жүрүп 11 классты бүтүп бул Ордо калаага келгенде ошол менин турмушумдагы, ушу мени ачкан, мени ушул күндөргө тартуулаган бир инсан бар. Бул менин биринчи продюсерим. Ал мени ушул менин ой тилегимди, көз карашымды жандандырды десем болот да. Анан өзүнүн дагы чоң эмгегин жумшап ушул мени каныкей кылган ошол менин биринчи продюсерим. Ошондон улам мен ушундай ырчыга айланып, ушундай көз карашым менен, эпатаждуулугум менен бүгүнкү күндө да жашап келем. Баса, ырчайым алып баруучулук менен да алектенип баштаганы маалым. Жашоо бар аттуу программасынын үстүнөн иштеп, бир нече чыгарылыштарды даярдаган. Буга не себеп болгону да кызыгуу жаратты. Ал дагы кызык болгон. Негизи мен телевизор көрбөйм, теле көрбөйм, сыналгы. Убакыт жок. Анан бир жолу телевизор койсом, бүт эле жалтыр жултур, пафос болуп кетиптир да, мындай. Реалдуу жашоо жок да, жөн эле мындай адамдар курчактарга окшоп калыптыр да. Анан мен ойлодум, реалдуу жашоо кайда? Булар эмне бир жака кетип калганбы? Же тоого чыгып кеткенби баары деп ойлодум. Адамдар жоктой да. Адамдын ар биринин жан дүйнөсү бар да. Ошон үчүн ошол нерсени көрсөткүм келди да. Анан айылдык турмуш, мунун баары бизге биз асмандан түшкөн эмеспиз да, мага окшоп. Айылдык турмуштун баардыгы бул ар бир адамга тааныш. Ошондой турмушту арабызда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар экенин, ошондой нерселерди көрсөткүм келди да. Ошон үчүн бул долбоор адамдарга арналат. Чоң эле алайынбы же аз эле кичинекей эле кылайын? Кичинекей эле эки бөлө. Я Эки бөлөйүн, билгениңди салайын, калың кылбайчы. Мынтип, мындай кылсам болобу? Я апа. Болот, ой сон. Молодец. Жакшы келип турбайсың. Ой, нан жазачумун да кичинекей кезимде. Анан чоңоюп эле жасабай калбадымбы? Ошону илебей эле сала бер, илебей. Илебей эле. Мейли апа. Алып баруучулук менен ырчылыктын ортосунда кандай өзгөчөлүктөрдү, айырмачылыктарды байкай алдыңыз? Мен эми алып баруучу эмесмин да. Алып баруучу болсом анда билбейм, эми мен ырдаганды эле билем. Бул менин идеям болгондуктан мен алып баруучулук жаатына өтүп кеттим. Бирок өтө эле алып баруучу болоюн деген оюм жок. Эгерде аябай аракет кылсам, анда супер-пупер алып баруучу болуп кетет окшойм. Бирок эми ага тырмышкан жокмун. Мен азыр жасап жаткан нерсем, мага жаккан нерсе жашоо бар. Бул ошол көз карашты көрсөтүү жана ошол эле учурда өзүмдүн ырчылыгым. Эр атасыз, адам катасыз болбойт дегендей, ырчы жашоосунда канча жуусаң да өчкүс ката кетиргенин айтат. Бирок ал кандай жаңылыштык экенин сыр бойдон калтырууну туура көрдү. Мен турмушта көп ката кетирдим. Мен аларды тааныбайм. Бирок ошол каталарды эстеп, бүгүнкү күндө мен ошолорду эстей жүрөм да. Ушул катаны кетиргенсиң кандыкей, сен билесиңби деп өзүмө суроо берем да биринчиден. Негизи андай нерселер көп болгон. Мен айтпайм, бул турмушта бардыгы сонун деп. Билесиңерби, адам болуп жаралгандан кийин бул турмушта ката көп кетирет. Бирок эми алсыз жанбыз да, кайра кайтып ошолордун баарын оңдой албайбыз да. Ошон үчүн мен ушинтип атап койгом, адамдар биз алсыз жандарбыз. Эгерде биз идеалдуу болсок, эгерде биз ушунчалык жакшы баага татсак,
биз эч жакта баарын оңдомокпуз да, бирок тилекке каршы биз ушундай алсыз жандарбыз. Ошентсе да. Кандай ката кетирдиңиз эле? Ал катаны мен айтпайм, анткени бул менин жеке жашоом. Кудай алдында мен күнөөлүүмүн. Анткени мен билбейм, эми башкалардын Кудай кечирсе кечирип койгон чыгар, же кантип жашашат башка адамдар билбейм, бирок менин Кудайым мени кечирбейт экенин мен билем. Мындай ойлор бар да, Кудайга кечке жалынып кечирим сурасаң кечирип коет деп. Бирок ал андай эмес. Ал андай эмес. Биз ката кетирдик. Ката кетиргенден кийин биз анын запкысын тартабыз. Ошол запкысы, ошо бүгүнкү күндөгү биздин жакшылык, жамандыкка айланган күндөрүбүз ошол каталардын кесепети деп ойлойм. Адам кандай катачылык кетирсе да аны түшүнүп, ар убакта кечирүүгө даяр болгон бир жан бар. Ал мээримдүү эне. Канекейдин да өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болчу адамы жанына жакын апасы. Мен кандай болсом, апам мени ошондой кабыл алат. Апам билет мен намыстуу кыз экенимди. Мен апамдын алдында намысым менен жооп берем. Анткени апам мени өтөргөн. Ошол эң негизгиси. Ошон үчүн апам менин чыгармачылыгымды сыйлайт, ал түшүнөт ушундай бул менин чыгармачылыгым экенин. Бирок мен апамдын астында, апам үчүн мен идеалдуу кызмын. Мен атайын кылбайм мунун баарын, мага көңүл бурушсун, мен ушундай оо жок элем деп. Жок, мен өзүм чындыгында оо жокмун. Мен оңолоюн деген оюм жок. Анткени бул менин турмушум. Мен кандай көрсөм, мен ошондой жашайм. Мунун бардыгы менден. Эми эмне кылалы, жалгыз ушундай Кыргызстандын бир кызы ушундай болуп калса. Айла жок. Алдыда дагы кандай образдагы Канекейди көрө алабыз? Мен азыр айта албайм, тоону омкором эртең барып деп. Эртеңки күн келгенде ошондо көрөт деп айтмакмын, күйөрмандар. Бир ой бар менде жакында. Ушул коомчулукка карата болгон, адамдарга карата болгон менин көз карашым бар. Ошого ылайыктуу жакында ушул экинчи альбомумду тартуулагандан кийин 3-чү альбомума өтөм. Ал жерде өтө бир эпатаждуу ыр болот. Бул ыр менин бүгүнкү күндөгү адамдарга болгон мындай жолдомом болот да. Мен ошону түшүндүм, мен ошондой жолдойм. Мен силерге түз айта албайм, түз айткым келбейт. Мен силерге ошондой ырларды сунам. Ырларым болсо эми түшүнүксүз өзүм окшош билесиңер, ошон үчүн түшүнбөй эле койгула, бирок жашай бергиле деп айтмакмын. Өзүңүздүн ырларыңызды угасызбы азыркы учурда? Концерт алдында даярданам, бирок көчөдө укпайм. Атайлап укпайм, анткени тажап кетем. Кандай десем, күнүгө эле ырдап атсаң, күнүгө эле мындай жандуу аткарасың, концертте ырдайсың. Анан кантип ошол ырды кайра угууга болсун. Ошон үчүн бир гана ойлонуп коем, туура болдубу, туура болбодубу деп. Кыргыз эстрада ырчыларынан кайсы чыгармачыл инсандардын ырын угасыз? Ага эч ким таарынбай эле койсун, суранам. Эми таарынсаңар да, таарынбасаңар дагы айла жок экен, эч кимисин укпайм. Угам мындай жан дүйнөдөн ырдалган ырлар болот да, ошолор мага жагат. Мисалы үчүн менин ошол Күреңкеевде окуган Минюра деген одногруппницам бар эле, курсташым. Ошол ырдаган ыр жагат мага абдан. Мен кат жаздым деген ыр. Мисалы үчүн өтө жүрөккө жакын да эмнегедир. Өзүңүздүн коопсуздугуңузду ойлоп анан жан жөөкөр жалдап жүргөн учур болду беле? Жок, болгон жок. Айткым келет, мен эч нерседен коркпойм. Эми капыстык болуп, балким өлүп калсам, анда бул Кудайдын жазганы. Анда ошондой турмушту мага Кудай атайын ыроологон деп ойлойм. Ошон үчүн коркпойм жалгыз жүрүштөн. Менден тескеринче элдер коркушат эмнегедир. Бирок мындай айткым келет да, адамдардын үстөмдүгүнөн коркпой, Кудайдын
үстөмдүгүнөн коркуш керек. Сүйүү жаатында сүйлөшкүсү келбеген Каныкей сөз ортосуна гениалдуу адамга турмушка чыккысы келерин кыстарды. Менин мүмкүнчүлүгүм бар кезде мен өзүмө жаккан эң башкысы мындай гениалдуу, гений адамды тандамакмын. Эми балким бирөөнө бул мындай менин ол жоктугумдай көрүнүшү мүмкүн, бирок ошентсе дагы мүмкүнчүлүк бар кезде мен тандагым келет. Эмнеге болбосун? Негизи идеалдуу адам болбойт делинет эмеспи? А бирок бул кырдаал Каныкейди чоочулатпайт. Жолукпаса анда жалгыз эле жашоого даярмын. Мен муну Кудайдын буйругу катары кабыл алам. Анткени анда мен кандайдыр бир ката кетирген бул турмушта, ошого себеп кылып Кудай дагы бир нерседен кем кылып жаратат деп ойлойм. Сөз соңунда Каныкей журналисттерден алыс болуп, интервью берүүдөн эми баш тартам деп билдирди. Бул күтүүсүз кабардын себебин ырастаган жок, бардыгын убакыт көрсөтөр.